Assalamu alaikum ураттуу мекендештер. Юридикалык компания бул Манас шаарынан маалымат берип жатабыз. Бул Токтогул көчөсү 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле юридикалык компаниялар Ош шаарында, ошондой эле Бишкек шаарында, Москва шаарында дагы юридикалык компаниялар эмгектенип келет. Азыркы учурда биздин мекендештерибиз выдворение депортация болгондор аябай көп. Кайсыл беренелери чыкса болот? Бүгүн ошол боюнча кененирээк Айчүрек айымыбыз айтып берет. Эгерде сиздерде дагы ушундай берене менен депортация выдворение болгон болсоңуз, биздин офиске келсеңиздер болот. Ушуну максималдуу түрдө репост кылып, мигрант досторго, ошондой эле Россияга барам деген мекендештерге жөнөткөндү унутпаңыздар. Бир эле мигранттар менен чектелбейт. Бул жерде бухгалтерия кызматындагы иш алып барат. Ошондой эле эң актуалдуу болуп жаткан азыркы учурда ОСАГО кызматындагы жасап берет. Толук маалыматты Айчүрек айым берет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Бизге акыркы убакытта депортация боюнча кайрылып жаткан мигранттардын Россия территориясына кире турган статьялар боюнча кененирээк айта кетсек, эгер сиз штрафтын негизинде подпункт 11.27 менен депорт болсоңуз, 5 айдан 6 айга чейинки сот процессинин негизинде кайра кирсеңиздер болот. Ал эми Сахаровадан диагнозуңуз начар чыгып депорт болгон болсоңуз, 6 айдан 7 айга чейин лечениянын негизинде кайра кирип барсаңыз болот. Мындан сырткары подпункт 3.1.188 жана 1.1.188 менен административный нарушение боюнча депортация болгон болсоңуз, толук документтериңиздерди алып келсеңиздер, ошонун негизинде биз сиздерге жардам бере алабыз. Мындан сырткары бизде бухгалтерия кызматтары дагы көрсөтүлгөн. Жаңы ачылган ИП жана ОСОлор ар бир отчетторуңуздарды ай сайын жана квартал отчетторуңуздарды кененирээк тапшырып бере алабыз. Ал эми азыркы актуалдуу болуп жаткан темабыз ОСАГО боюнча биз кызмат көрсөтөбүз. ОСАГО жана лицензия боюнча офистерибизге кайрылсаңыздар болот. Туугандар, биздин Манас шаарындагы офиске келиш үчүн Эмаком холдинг деген турат. Ушул силерге ориентир болсун. Токтогул 23-кө келгенде ушул чыгат. Мына зданияны көрүп атасыздарбы? Ушул зданиянын аягына барсаңыздар эле биздин офис жайгашкан. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин 9-дан 5-ке чейин келе бересиздер. Ушунун аягына барсаңыздар бар, азыр да көрсөтөм аны. Ушул зданияга кире бересиздер.